Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ثم اعلم أن كل فعل إما صحيح وإما مثال وإما أجوف وإما ناقص وإما لفيف. لفيف bolsa ikiye bölünөт. Al-awwal lafiful maqrun ve thani al-lafiful mafruq ve imma mudafun anan 7-ci bölügü al-mahmuz dep. Bugün buyursa 17-ci sabagыбыз fiillerden 7 türlü bölüsünü ötөбүz. ثم اعلم أن كل فعل Qaysı fiil bolbosun? 35 bab var go? 35 bab. Sahihke bölünöt. Men bardığını жазып чыгайын. 7-ге bölünsün. Aqsamus sab'a dep turib anan жазабыз. Al-aqsam emne? As-sab'a. Al-aqsamus sab'a. As-sab'a. As-sab'atu. Al-aqsamus sab'atu. Fiil. 7 türgө bölünüsü. Жана жерде эмне эле 7 fiilden. 35 bab 8 bölümдүн içine kirip ketкен, э? Эми о кайра эле ошол fiilдер 7 түргө bölünüsü. Кайсыл жагынан? Биринчиси. Ne alabыз? Укпай баратат. Sahih. Жетсе экен аягына чейин, э? Sahihun. Аркасын басып коюш керек болчу, туура. Mu'talla. Экинчиси. Mu'talla. Misal. Üçüncüsü. Ne ekan? Ajwaf. Ajwafu. Ajwaf. Ajwaf. Dördüncüsü. Naqisun. Naqisun. Beşincisi. Ne ekan? Aha, lafif de ikiye bölөбүз. Lafif emne? Maqrun. Al-lafif al-maqrun. Maqrun anan mafruq. Mafruq. Kaçıncısı oldu? Altıncısı kaysal? Mudaaf. Mudaaf. Yedincisi? El-mahmus. Mahmus. Her birinin özünce geliriz. Бирок кирүүдөн алдын буга чейинки сабакта салим деген сөз өттүк. Анан азыр болсо эмне башталды? Сахих деген сөз башталды. Сахих менен салимдин айырмасы эмнеде? Салим менен сахихтин айырмасы эмнеде? Биринчи ушун үчүн алалы, жакшылап иншалла. Сахих менен салимдин айырмасы эмнеде? Мен бияка жазып берейин, анан өчүрүп салам. Ayağına emez, biyaka жазып берейин. Биринчиси, жана өткөн. Эмне? Салим. Азыркы? Сахих. Сахих. Экөөнүн сөздүктөгү мааниси окшош. Билесиңерби? Салим, сахих. Мында уламаларда эки көз караш бар экен. Уламаларда эки түрлүү көз караш бар экен. Эки көз караш айтышат экен. Биринчи көз караш болсо, бул жумхурдун көз карашы. Жумхурдун көз карашы. Ошондой эле биз окуйлу деп аткан эң кийинки окуу. Максудтан кийин Тасриф ал-Иззи, андан кийин Марахлар вахда окуйбуз. Ошол марахтагы дагы Абул Фадаил, Ахмад ибн Али ибн Мас'уд Абул Фадаил деген алым жана ошол сыяктуу алымдар сахих менен салимдин ортосунда айырма жок дейт. Эко синоним деп. Сахих деген эмне? Салим деген. Сахих, салим деген эмне? Сахих деген. Салим деген эмне болуп калат? Салим деген сахих, сахих деген эмне болуп калат? Салим болуп калат.
Экинчи көз караш. Бул эмне экен? Экинчи көз караш. As-sahih muradifun lis-salim. Birinchi yazib qo'yla. As-sahihu muradif degan sinonim. Lis-salim. Salimdin nesi ekan? Sinonim ekan. Анда эмнени билип калат? Салим жана эмне Салим деген. Мурунку сабакта өткөн. Саламат. Эмнелерден саламат эле? Орулу дебейбиз, харф иллат деп айтабыз. Термин айталы дайыма харф иллат менен, харф иллаттар анан махмуз болбош керек, анан мудааф болбош керек. Демек, биринчи көз караш менен алып турган болсок, сахихтагы ошол болуп калат. Биринчи көз караш менен эмне экен? Сахихтагы орулу харф илла болбош керек. Mahmuz болбош керек, мудааф болбош керек. Түшүнүктүбү? Экинчи көз караштарчы? Экинчи көз караштар. Муну көптөгөн уламалар тандаган муну. Сахих болсо, экинчи көз караштагы сахих болсо айырмаланат. Сахих деп эмнени айтат экинчи көз караштагы уламалар. Ас-сахиху ма салимат хуруфухул аслия мин ахруфил иллати фақат. Сахих деген максат экинчи көз караштагы алымдар. Харф иллат кана болбосо сахих болот дейт. Булардын көз карашында махмуз деле экинчи көз караштагы алымдар. Махмуздагы мудаафтагы сахихка кире берет. Болгону харф иллат болбош керек. Дейт. Дешет. Эмне экен? Харф иллат болбош керек. Харф иллат болбош керек болгон ошол. Ахруфул илла, харф иллат тамгалары болбогонду гана эмне дейт экен? Сахих дейт. Болбосо гана дейли. Хамз махмуз болсун, махмуз боло берсин, же болбосо мудааф боло берсин. Эмени берели. Муну эмне деп жазып коесуңар экинчи көз карашта? Мен жазып қойсаңар болады. Жазыш үшін анда ма салимат ма хуруфухул аслия. Асыл тамгалары хуруфухул аслия. Асыл тамгалары мин ахруфул иллати фақат. Мин харф деген ахруф көптүк түрү. Ахруфул иллат тамгаларынан фақат. Намы якын жазып койдум. Гана деген сөз. Ладан гана таза болсо. Ахруф иллат гана болбосо башка айтканда ошол сахих болот. Демек, экинчи көз караштагы алымдарга муну схемасын астына жазсам боло берсе керек, барыңыздарга көрүнсө керек. Муну жылдырып коеюн. Экинчи көз караштын. Карума. Мол эмне? Сахих дагы, салим дагы. Сахих дагы, салим дагы. Хоза. Бул эмне? Бул сахих, бирок салим эмес. Сахих, бирок салим эмес. Мадда. Сахих, бирок салим эмес. Бул экинчи көз караштагы алымдардын көз карашы боюнча сахихтагы салим эмес. Сахих, бирок салим эмес. Туурабы? Биринчи көз караштар боюнчачы булар эмне болуп калат булар? Гойру салим болуп калат. Гойру салим болуп калат. Салим бул гана болот. Түшүндүрө алдымбы? Демек, сахих менен салимдин айырмасы эмне экен? Биринчи көз караштагы айырмасы жок дейт, бир дейт. Сахихтен мына мурадифе, сахиху мурадифун лис-салим. Сахих салимдин эле синоними. Сахих дегенде салим түшүнөбүз, салим дегенде түшүнөбүз, сахих түшүнөбүз. Ава менен акан эмне айырмасы бар? Экону ушундай эле дейт. Же уй менен сыйыр. Кандай? Айтылышы башка. Ошондо айтылышы башка. Мурадиф дегенде
Çünkü ошондой маани берсек болот, Biz qaysynsını nemet ustaz birinci mi? Muallim автор кимдисин тандаган? Автор Mahmuz'u tandagан. Sahihti de жазган, Mahmuz'u жазган. Автор кимсин тандаган экен? Экини тандаган. Жок, биринчисин тандаган. Mudaafada da koyuyoruz. Mudaafada Mahmuz'u koşup diyorsa. Эмелер болсо, негизи уламалар салимди эме кылышат, алдын коюшат. Неге дегенде, салимде Mahmuz'da жок, мудафта жок, салимде болсочу, сахихте болсочу. Сахихте мудаф, Mahmuz бар, мудаф кирип кеткендиктен салимде коюшат. Айырмасы эле жок, Биз жанагындай ахазту деп болсо, мадатту деп домайрлер кирген кезде айырмаланат да. Mudaaftarda misal ахаданы сахих дей турган болсок, экинчи көз караш менен ахада сахих болуп калат да. Ахадан сахих дей турган болсок, жанагы мисал амыр сыйгасын эмне болуп калат? Хуз болуп калат да. Ошол жагынан салимди өйдөрөөк коюшат да. Салимде болсо, мисал карама болсо эмне болуп калат? Карума. Salim болот. Салим ойча дороба идрип мисалы өзү эч бир нерсе өзгөрбөстөн асыл тамгалар кала берет да. Му'тал дегендин мааниси эмне? Иллат дегендин. Гайры салим деген. Улам өзгөрүп кете берет да. Адам ооруганда өзгөрүп калат дебедикпи? Саргарып кетет, кызарып кетет, арыктап кетет, семирип кетет, ар түрлүү болот го. Ошол харф иллалар. Сарфты өтөбүз, муну максутта көбүрөөк өтөбүз иншалла. Кээде өзгөрүп кетет, кээде накыл болуп кетет, кээде хазф болуп кетет, кошулуп кетет, баш тамгага алмашып кетет, ушундай эрежелери болот. Аны иншалла эмеде өтөбүз. Демек, сахих менен салимди биз айырмалап бүттүк ушул жерде. Сахих деген эмне экенин билдик, карап окуп коелу китептен. Ва хуаллази лейса фи муқабалати фаихи ва айнихи ва ламихи. Мына муъминни жазып кете берели. Мына фаалада. Фанысын барабарында муқабил, каршылыгында. Айнын каршылыгында же ламын барабарында каршылыгында харфун мин хуруфил илля. Харф иллат тамгалар болуш керек. Иллат тамгалар канча эле? 3. Кайсылар? Ва хия деди алва вал я, алвау вал яу вал алифу деди. Вай болсо. Вай ай и дег жагынан дагы ошо харф илля деп ата берип атышат. Вал хамзату ва тад'ифу наху насара. Бул жерде сахихте эмне маани берди? Бул жерде сахихте салим маанисинде берип атат. Демек эмне болуптур? Экөөнү бир болот. Экөөнү бир дептир, Экөөнү бир дедиби? Экөөнү бир кылып атат, Салимдин мааниси экөө бир деп маани. Демек экөө бир деп атат. Экөө бир демек маани берип атат. Кээ китептерде салим деп келсе түшүнөбүз, Салим деген эмне экен, сахих деген эмне экен деген. Экөө бирлет. Наху насара. Ва имма мисалиюн. Экинчисине кеттик. Сахихте бүттүк, салимде бүттүк. Фасыдагы, айныдагы, ламыдагы харф иллат болуш керек, Mahmuz болуш керек, анан не болуш керек? Мудаф, жоса тад'иф болбосо, ал сахих болот экен же салим болот экен. Ва имма мисалиюн, экинчисиге мисалиюн деп окуп атам, жаңы кечиресиздер. Мисалун болот, Мисалун. Өзү жана айта кетчү нерсе, илланын мааниси эмне? Илланын өзү, илланын лугави мааниси. Илля деген оор жок, оор эмес. Бир нерсенин өзүнүн абалынан өзгөргөн нерсени иллат деп айтат. Бир нерсенин өзүнүн абалынан өзгөргөн нерсени илля деп айтылат да. Хакыйкатул илля деп коет аны. Хакыйкатул илля. Мисалга келдик. Сумма ва имма мисал ва хува аллази якуну фи муқабалати фаихи. Караңыздар, могу жерде мисалга берели. Фа'ала бар. Фа'ала. Азыр муну өчүрүп салып берейин сахих салимде. Сез ар биринин астына жазыш керекпиз. Сахих салим түшүнүктүү болду, иншалла. Деп үмүт кылам. Мисал болсо, фа'нын барабарында эмне болуш керек экен? Фи муқабалати фаихи. Фа'нын ордунда харфун
min hurufil illati. Illat tamgalарынын бирөөсү болот экен. Illat tamgalарынын бирөөсү болот экен. Бул вау болот же я болот. Не болот экен? Вау болот же я болот. Мен жазайын. Мунун фас өзгөрүлөт, Фас өзгөрүлөт. Вау менен кетет же я менен кетет. Кайсылар? Ваада ясару. Мисалы мынакей. Ваада келди, жана Ясару. ясаро болду. Ваада ясаро болду. Кайсыл жагында? Фа барабарында. Фанын карамак, фанын каршылыгында. Туурабы? Фанын бул формула болсо, фа. Бул формулага түшкөн мисал болсо, ошого түшкөндөн кийинки бирок фасында бул жерде сахих тамга эмес, харф иллат болуп калды го. Ошол себептен муну эмне деп айтат экен? Мисал деп айтат. Мисал деп айтат. Эмнеге мисал деп айтылды? Мисал деген сөз окшош деген сөз билдирет. Окшош. Буну эмнеге мисал деп аныктама бер десе, сахихке окшош да. Бул өзгөрүп кетпейт булар. Булар өзгөрүп кетпейт. Сахих кандай абалда калса, бул деле ошондой абалда кала берет. Кандай абалда калса, жанагындай абалда. Мисалы, өзгөрүп дегенде насарага алалы, насарону. Сахихте насара дейли да. Насара, насара. Насирун дейли, насирун. Исм фаилса бул жерде ваидун болуп кала берет. Вау кала берет. Бул кээ бир жерде аз келе өзгөрүп кетет, وإما مثال وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة حرف إلا тамгаларын бирөөсү фанын барабарында келет. Алар вау болуп келет, же эмне менен келет экен? Я менен келет экен. Вау менен келет, же я менен келет, Вау менен келүүсү я караганда көбүрөөк келет. Wa imma ajwaf. Ajwafга кеттик эми. Ajwaf болсо, wa imma ajwaf. Биз бул жерде карап атабыз да, логика менен ой жүгүрүп көрөлү. Логикалык жактан логично эле. Фааланын буга чейин бир сахихтерди гана өтүп келгенбиз, эсиңердеби? Сахихтер гана көп мисал берилип келди да. Анан фанын сахихтен өттүк, ар бир тамгасы өзүнүн асыл тамгалары, харф илля болбосо, жама музже, мудаф болбосо, андан кийин эгерде харф иллат болуп калсачы, биринчиси кайра өзү фанын өзүн баштады да. Харф иллат болуп калса анда мисал беребиз. Я болуп калса да харф иллат болуп мисал беребиз. Фанын маселесин бүтүрдүк. Анан каяка келди? Айынга келди. Айын болсо ошол ажуаф да. Тарт менен кетип барат. Биринчи фанын фааланын өзүнүн сахихин өттү. Харф иллат жокпу, мудаф жокпу, махмуз жокпу. Андан кийин фаны болуп калса, фа өзү харф иллат болуп калса, ал ва менен келет, я менен келет деди. Анан ошол фааланын айына келди. Анан каягына келет дагы? Фааланын ласына келет. Түшүнүп кете берет, Түшүнүп атабызбы? Сонун. Алхамдулилlah. Эмне үчүн ажваф деп аталды? Эмне үчүн ажваф деп аталды? Ортосу жырык деген бе? Бул түшүндүргөнгө жеңил болушун бе? Баш айтканда, ортосу харф иллат тамгасы жок деп үчүн ортоңку тамгасы фааланын, фаала айынын сахих болбогондугу үчүн. Сахих болбогондугу үчүн деп аталды? Ажваф деп аталды. Сахих болбогондугу үчүн. Ажваф деген сөз өз мааниси эмне өзү ажваф деген? Ичи деген сөз да. Ичи деген сөздү билдирет. Мисалы, истахраджал ма мин жауфил ард десе, сууну каяктан чыгарды? Истахраджал ма жердин ичинен мин жауфи. Жауф тамгалары да бескер ооздун ичин дагы. Хадис бар эсиңердеби? Вала ямлау жауф ибни адам илля тураб деген. Адамдын ичин топурактан башка эч нерсе толтурбайт деген дагы хадис бар. Десеңер, лау кан либни адам вадиян мин малин деп. Эгер адамда эки тоо боло турган болсо да, эки адам болсо туранса эмне деп айтат эле? Лабтага лахума салисан, үчүнчүсү дагы болсо деп. Эки тоо алтыны болсо, эки тоо байлыгы болсо дагы үчөө болсо деп үмүт кылмак эле, ойломок эле деп. Анан вала ямлау жауф ибни адам, адамдын ичин эч нерсе толтурбайт.
илля тураб, топырактан башка деп. Ошол жауф деген бир нерсенин ичи деген сөз. Ушундай эмне болуп калды бул жерде? Да. Германия ортос дегенде болуп калды. Ортосу бош, жауф деген боштук деген мааниси бар, бош. Бош. Демек караңыздар эми. Wa imma ajwaf болот атат. Wa huwa allazi yakunu. Мынакей. Wa huwa allazi yakunu. Biz fa'nın masalesini çeş büttük buğa çeyin. Ayına geldik be. Ayın emne bolot eken? Wa huwa yakunu fi muqabalati aynihi. Aynın baravarı harfun min hurufil illa bolot eken. Nahwu qala wa kala. Qala wa kala. Жаздык. Qala anan kala. Kala. Мындай кылып жазып коелук. Qala anan kala. Qala'nın aslında emne var? Qala'nın aslında vav var özü. Vav emnege alifke özgörüp ketip atat. Bunu inşallah kantep emne üчүн özgörüp ketkendigini максуттан өтөбүз, бияка өтпөй эле коебуз. Qawala болгон. Qawala болгон qala. Булчу kala. Kala эмне болгон? Ya болгон. Вау же яга өзгөрүп кетүүсү. Караңыздар. Бунда аслында бул я болгон. Себеби вау дагы я дагы эмне? Харф иллат тамгалардан. Анан каяла болгон аслы. Анан кала өзгөрүп кетти. Муну иншалла иллат деген эмне эле? Өзгөрүү деген болчу. Эсиңердеби? Бир абалдын бир нерсеге өзгөрүп кетүүсү. Бул жакта вау алифке өзгөрүп кетти, я алифке өзгөрүп кетти. Qala. Кээде түшүп калат. Мисалы ушул туурабы? Qala эмне болуп калат? Кул дегенде түшүп калат. Ошентип, буларды иншалла максут өтөбүз. Мындай нерсе. Пока ага чейин ушул схеманы жакшы түшүнүп отургузуп алсак, кеттик анда. Ажваф деген эмне экен демек? Ажваф деген боштук. Экөөнүн ортосу бош экен деген сөз. Эмнеден бош? Мисалы, могу жерде эмне болуп калды? Кулда бош калып калды. Кулда эмне болуп калды? Түшүп калды, бош жок болуп калды. Боштук пайда болуп калды. Бир таң өчүп калды. Ошол себептен ажваф деп келип атат. Түшүнүктүү болду? Кеттик анда. Wa imma naqisun, naqisga keldik. Naqis degan ma'nosi emne? Wa imma naqisun wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati lami harfun min hurufi illati. Mana shuni жазып кетерин. Fa'alana. Fa'ala. Biz bu жерде буга чейин fa'nın өзүн sahihinde өттүк. Анан кийин fa'nın başı harf illa болуп калса, вау я болуп калса өттүк. Айын өттүк, айын ортосу болгондуктан ажваф деди. Naqis деген айын маселесин бүттүк да. Эмнеси калды? Лам калды. Машалла. Кыйын экенсиздер, чындап кыйын экенсиңер. Мына лам калды. Ламы харф иллат болуп калат. Кем болуп калат. Naqis деген түшүп калат. Кем болуп калат. Караңыз, кеттик. Wa imma naqisun wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati lamihi harfun min huruf al-illati. Nahwu ghaza wa rama. Ghaza wa rama. Бул деле эки эмес менен келет. Демек, харф иллат дегенде ошо иллаттардын бирөөсү. Ghaza анан Roma болду. Roma болду. Бул буяк эмне эле өзү? Ghaza wa болгон. Харф илла болгон. Алиф айланып калат. Мындагы каякта өтөбүз? Буйрса? Максут өтөбүз. Дал ушуларды өтөбүз. Бул эмне болгон? Рома я болгон бул асылында. Рома я болгон. Акыркы таңбасы эмне болот? Бул буга алифке өзгөрүп кетүүсү же түшүп калуусу. Мисалы, лам келгенде эмне болуп калат? Фейл мудариси. Лам яр ми болуп, я түшүп калат. Нақс. Аягы кем болуп калат? Кесилип калат. Лам түшүп калат кейде. Түшүнүктүбү? Алхамдулилlah. Кеттик, Кеттик. Демек, al-qismul khamisu min aqsami sab'a. 7 bölümdün 5-incisi. 5-incisi emne eken? 5-incisi. Ve imma lafifun. Lafif'e geldik. Ve imma lafifun. Lafif bolsa ve huvellezî yekûnu fîhî harfan min hurufil illeti. Bu açayım mı ne oldu? Urmattu cemaat. Kayra kaytalayım. Fa'alanın formulanın biz sahih bolsa qanday болгон өттүк, аны sahih bolsa sahih деп
атадык, же болсо салим деп да атадык, сахих салим дедик. Фанын эмесин өттүк, харф иллат болуп калса, вау же я келет экен. Аны мисал дедик. Айны харф иллат болуп калса, ажваф дедик. Аягы харф иллат болуп калса, нақис дедик. Бул бир-бирден келип калса, суроо берсеңиздерчи. Экөө келип калсачы деп. Эки харф иллат бир жерде келип калсачы деп. Анда суроо айтабыз. Экөө жанашып келиши мүмкүн же ажырап келиши мүмкүн. Не кылат экенбиз? Экөө жанашып келиш керек же ажырап келет. Экөө жанашып келет же ажырап келет. Ошону муну эки түрлүү беребиз. Биринчиси мынакей. Ва имма лафифун ва хува аллази якуну фи харфан мин хуруф ал-иллати харфан мин хуруф ал-иллати эки муну якуну фихи харфан мин хуруф ал-иллати лафифте экоосунда мо фааланын экоосунда мына бияка жазып коюн. Фааланын экоосунда экоосунда эмне бар экен? Харф иллат бар. Экоосунда башка айтканда эки харф иллат келет деген сөз. Эки харф иллат келет деген сөз. Эко харф иллат келүүсү бирге келиши мүмкүн же болбосо эки ажырап келиши мүмкүн. Түшүнүктүбү? Ал-аввал биринчиси ал-лафифул мaqrun. Ал-лафифул maqrun. Мияка эме деп койсок, ал-лафифул maqrun кылсак, maqrunдан мааниси эмне? Жакын. Бири-бирине жакын деген сөз, жанашкан деп берсек болот. Туурабы? Жакын. Башка айтканда, лафиф maqrun карагыла. Wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati aynihi wa lamihi harfan min huruf al-illati. Mo жердеги айн менен лам эмне болуп калат экен? Харф иллат болуп калат. Мисалы, Това. не келди? То келди. То харф иллат, туурабы? Сахихпи? Мына вау анан я келди. Това болуп калды. Бул демек maqrun деген жанашкандар. Харф иллаттар жанашып келип атат. Qarun деген bir-birine жанашуу мааниси. Maqrun жанашкандар болот. Жанашып келип атат. Муну эмне деп коет экен? Maqrun. Муну жанашкан деп жазып койгула. Мафрук дегенчи? Ажырашкандарбы? Ажырашкандар. Ажырашкандар. Алла сактасын. Ал-лафифул мафрук деген эмне? Мафрук. Ажырап келгендер. Ортосунда эмне тозуп калат? Сахих тамга тозуп калат. Мисалы, мына. Мындай колдагы? Вау. Анан? Вақа болуп калды. Ортосунда сахих тамга бөлүп калат. Ушуну мафрук деген ажыраган деген, Харф иллат мажраб келди. Жана айтпадымбы? Лафиф же эки харф иллат экөө келип калсачы деген суроо болчу. Бул жерде бир-бирден келди да, башына келди, ортосуна келди, аягына келди. Башына келсе мисал бол, ортосуна ажваф бол, аягына келсе нақыс дедик. Экөө бир келип калса, анда айтабыз. Экөө бир жерде келеби же бөлүнөбү? Экөө бир жерде келди десе, анда maqrun деп айтабыз дедик. Экөө эки бөлөк болуп келсе, ортосу сахих кошулуп калса, анда мафрук деп айтабыз дедик. Мен айдын алдына эки харфлар каттана келген учур болсачы, бул кандай иш жокпу? Башында эки тамга харфлар болду. Көп негизи. Тамен айын барабарындабы? Башта эки Лафиф? Мафрук деген ажыраган деген, бөлүнүп келген деген сөз. Эмне экен? Бөлүнүп келген деген сөз. Лафиф деген сөз өз мааниси ижтима деген сөз да. Кошулуу, чогулуу деген маани. Чогулуу деген маани, лафиф деген мааниси. Баягы ар кандай уруулар топтолуп келет адамдар. Тигил уруу, сары уруу, солто уруу, бугу уруу, ар кандай уруулар топтолуп бир жерге топтолгондо лафифун нас деп. Адамдар топтолуусу деп. Чогулуусу деген маани. Чогулуусу өтө чоң. Ар кандай уруулардан ар кандай жаш, кары, аял бүт чогулуп топтолгон нерсени лафиф деп айтат. Сөздүктөгү маанилердин бирөөсү. Алтынчысы кеттик. Ва имма мудааф дедик. Ва имма мудааф. Мудааф деген мааниси эмне? Ва хува аллази якуну айнуху ва ламуху мин джинсин вахидин. Айн менен ламы мин джинсин вахидин. Бир джинстен болуп атат, бир тамгадан болуп атат. Наху
Madde. Aha. Madde degan so'zga keldik. Madde. Aha. Qarab tur. Madde nahvu madde dedi. Asluhu, aslı nima ekan bu madde degan so'zning? Asluhu ma da bo'ldi. Ma da bo'ldi. Ma da. Turadi? Nasara yansuru. Fathu dammenda bu. Ma asluhu ma da. Huzifat harakatu dalil ula. Bu yoqda nima qilamiz? Birinchi harakani o'chirdik. Birinchi harakani o'chirganda sukun paydo bo'ladi. 4 haraka bor. Fatha, kasra, domma. Ana sukun turadi. Bir tamgada egi fatha, kasra, domma yo'q bo'lsa, andani sukun deb bilamiz. Harakalar geter menen avtomatik turda nima kelib qoladi? Sukun paydo bo'ldi. Summa huzifat harakatu dalil ula, summa udghimat fi dal thaniyati. Bu madda bo'ldi, turadi. Madda bo'lib qoldi. Shunda iki jinsdan iki o'xshashgan bir tamga bo'lib qoldi. Shu kezde nima qilamiz biz? 3-meda bu yoqqa plus qo'yamiz-da, tashdid beramiz. Tashdid bo'lganda nima bo'ldi? Idg'am qilamiz. Madda bo'lib qoldi. Shuni mudoaf deb aytadi. Mudoaf. Ha? Mudoaf bo'lsa, mudoaf sulasi baranan mudoaf sulasi yanan mudoaf rubai. Mana o'tdiga maddaning aslini o'tdik. Mudoaf sulasiga berib qo'yalım. Mudoaf sulasi unutmaymiz. Janada o'tgan safhada o'tganmiz sulasi. Ananda nima bor? Mudoaf rubai bor. Sulasiga madda, rubaigacha dama. Fa menen birinchi lam o'xshash bo'ladi, ayn menen ikkinchi lam o'xshash bo'ladi. Damdama. Qarasan, damdama, fa'lala. Shularni mudoaf rubai deb aytadi. Ketdik. İdgam degan masala keldi, bayqadinglarmi? Val idgamu idgam degan bu yerda janaga kitobda nima deb keldi? Kitobda o'qib qo'ysangizlar. Va imma mudoafun dedi дағы. Va huwa allazi yakunu aynuhu va lamuhu min jinsin wahidin. O yerda fa'alan berildi buna. Fa'ala. Fa'alaganda fa menen ayni bir jinsdan bo'lib qolsa degan so'rovda bu yerga aytsak, o fa'ildan sahih ekan tushundim. Agarda boshqa tamg'asi harf illat bo'lib qolsa, aның misal ekan degan, o'rtasi bo'lib qolsa ajvof ekan, aya harf illat bo'lib naqs ekan degan, ego bir kelib qolsa, anda al janashib keladi, javob bo'lsa, bo'linib keladi ekan degan bildim. O'xshashgan tamg'alar bo'lib qolsa, anda so'raymiz. Sulasi bo'lishi mumkin, rubai bo'lishi mumkin. Rubai bo'lsa, anda madda siyaqtu. Sulasi bo'lsa, rubai bo'lsa, anda fa menen birinchi lami, ayn menen oxir ikkinchi lami o'xshash tamg'alardan bo'ladi dedik. To'g'rimi? Anan va hullazi bu bo'lsa, sulasida bo'lsa, fa'alada va fada. Sulasi mudoafda ayni menen nesi? Ayn menen lami o'xshash tamg'a bo'ladi menaki. Hozir qala mad dalali ma da em o'xshashga o'xshaydi. Em tushunlikda o'xshaydi. O'sha yerdagi ma'nosini. Va imma mudoaf va huwa allazi yakunu aynuhu va lamuhu. Ayni bilan lami min jinsin wahidin. O'xshashgan bir tamg'a bo'ladi. O'xshashgan ikki tamg'a bo'ladi. Qanday bo'ladi? Turadimi? O'xshash ikki tamg'a bo'ladi, o'xshash bir tamg'a bo'ladi. O'xshash ikki tamg'a. Qashaylam qoldi? Ha? Bir jinsdan bo'lgan ikki tamg'a bo'ladi. Bunakin. Keldi fa'ala ayni lam bo'ladi. Yemi madda asluhu madda huzifat harakatu dalil ula harakan birinchi dalilning harakasi o'chirilganda summa udg'imat dedi, idg'am qilinadi deb. Ana keyin idg'am degan masalani boshladi. Jamoat o'chirib solayveraymi men? O'chirib o'tiraymi? Sababi ma'qul o'chirib qo'ying.
Мен только бұл жақтан емені өчіремін. Бұл жақтан жазып берейін, ә? Қараңыз, вал идғаму, идғам деген емне? Идғам деген бұл жерде идғам деген өзінше тема олдады, мудаафтың ішінде. Әл идғам. Идғам. Адғама юдғиму, идғам. İkram mani. Af'ala yuf'ilu, if'al vazında. Qarayız. Vel idgham idkhalu degan kirgizu. Ahadul idkhalu ahadil mutajanisayni fil akhari. Eki bir jinsdan bo'lgan iki o'xshash tamg'ani ne qiladi? Bir-birine kirgizu bo'lib hisoblanadi ekan. Iki o'xshash tamg'ani birosini ikkinchisine kirgizuni o'sha ne deb aytgan? Idgham deb aytadi. Tajvidda idghamchi? Sukunni nunja tanvindi qayerga kirgizuvlar? Qaysi tamg'alarga kirgizuvlar? Ha? Misoli? Aldığı tamam. İki öden kim? Emniyet kirgizatdilar? Mol yerda. Bu yoqda sukunni nunni qayerga kirgizadi? Bu yoqdasi shul yerda? Yaga kirgizadi. May ya'mal deb. May nun javob idg'am nunni yaga kirgizib ketyapti. Idg'am kirgizib miwa kirgizib ketadi. Tajvidda idg'am bo'lsa, tajvid emne ekan? Tajvidda idg'am kirgizu bo'lsa, emmedechi sarfda. Tamg'anida boshqaga bir-birine kirgizu bo'ldi. Va huwa ala salasati anwa'. Bu qancha ekan? 3 turga bo'linadi ekan. 3 turga bo'linadi ekan. Birinchisi nima ekan? Vojib. Ko'rinadi bo'lish kerak. Vojib. Ikkinchisi-chi? Jaiz. Üçüncüsü-chi? Mumtani. Ha? Al-mumtani. Mumtani. Mumtani. Oquldu, ko'rindi? Mumtani. Mümkün emas degan so'z. Birinchisi vojib. Sözsüz türde degan so'z, ha? Sözsüz girgizib qo'yilish mumkin emas. Sözsüz türde girgizish kerak degan. Sözsüz türde idg'am qilish kerak degan so'z. Qaraymiz. An-naw'ul awwal birinchi turi, 2-3 turga bo'linadi dedi. Birinchi turi vojib va huwa an yakuna al-harfani mutajanisani. Bir jinsdan bo'lgan ikki tamg'a mutaharrikayni bo'ladi ekan. Mutaharrikayni, iki harakalı bo'ladi ekan. Au yakuna al-harfu al-awwalu sakinan, birinchi tamg'asi sukunli bo'ladi, wal harfu thani mutaharrikan bo'ladi. Ikkinchi tamg'asi nima bo'ladi ekan? Harakalı bo'ladi. Birinchisi sukun bo'lib o'tadi, ikkinchisi nima bo'lib o'tadi? Ikkinchisi harakalı bo'lib o'tadi, ikkinchisi harakalı bo'lib o'tadi. Birinchisi iki o'xshash tamg'a. Birinchisi sukun bo'ladi. Iki o'xshash tamg'ani kelganda birinchisi sukun bo'lib o'tadi, ikkinchisi harakalı bo'lib o'tadi. Ikkinchisi bo'lsa aw yakuna al-harfu al-awwalu wal harfu ath-thani birinchisi ekoten harakalı bo'lib o'tadi, ha? Ekoten harakalı. Birinchisi sukun, ikkinchisi harakalı bo'lib o'tadi. Birinchisi sukun, ikkinchisi harakalı bo'lib o'tadi. Qaraymiz. Madda degan so'z alaylik. Madda degan so'z alaylik. Bu yerda idg'am, madda degan so'zni alaylik. Asli nima o'zi? Madda bo'lchi. Bu qanday madda bo'lib qoldi? Shu ikki o'xshash tamg'ani birga Bunu ne kıldık biz? Bugün sükun kıldık. Bu harakan aldık. Harakan alganda janağı proses boldu ele ayağında. Madde bolup kaldı. Bu bir sözle boş gerek bular. Bir sözle boş gerek, ha? Madde. İki sözle bolup kalsa-chi? İki sözle bolup kalsa. Birinchisi sukun bo'lib, ikkinchisi haraka bo'lib qolsa-chi? Misol idrib bi asaka, Qur'onda kelgandek, mol siyaqti bo'ldi. Idrib bi asaka deb. Bi asaka.
Birincisi sükundu, ikincisi emne? Harakalı. Munda dağı idribe bi asakal dep eме кылып окубайсың. Туурабы? Муну калкала кылып анан окубайсың. Идриб би асакал деп окуйсың. Болсо биринчиси sükundu, экинчиси харакалуусунда. Бул жерде болсо экөө тең харакалуу болуп атат. Демек, биринчиси sükundu болуп, экинчиси харакалуу болсо дагы идгам кылыш важип. Биринчиси харакалуу болуп, экинчиси дагы харакалуу болсо дагы идгам кылыш эмне экен? Важип. Кайсы могу жерде кайсыл? Эки харакалуу болуусунда эстеп алгыла. Фи калиматин вахидатин. Фи калиматин вахидатин. Бир сөздө болуш керек экен. Бир сөздө, эки сөздө болмаса, бир сөздө болуш керек. Экинчиси Madda yamuddu maddan misal nahwu madda yamuddu maddan. Bunun vacip ekendigini öttük İkincisi an-naw'u thani jaiz. Kalmadı mı ibara? An-naw'u awwal birinci türü vacibun ve huwa an vacib türü ve huwa an yakuna al-harfani mutajanisani mutaharrikayni. Egoten harakalı madada siyaqtu. Aw yakun al-harfu al-awwalu sakinan birinci sukun cevap olsa ikincisi harakalı olsa dağı vel harfu sen mutaharrikan nahwu madda yamuddu maddan idgam kılış emne? İdgam kılıp okuş vacip. Sözsüz türde o. İdgam kılıp okuş bolboyt. İdgam kılbay okuş bolboyt. An-naw'u thani ikincisi jaizi, ruhsat. Ve huwa qarayus. An yakuna al-harfu al-awwalu min al-mutajanisayni okşuş bolgan. Mutajanisayni mutaharrikan harakalı bolatkan vel harfu thani birincisi harakalı, ikincisi sükundu bol. Bu yerde birincisi sükun bolup atkan. Birincisinde muhacibinde. Bunda olsa birincisi harakalı ol, ikincisi sükundu bolup kalsa degen söz. Teskeresine ne? Bi sukunin arid vel harfu thani sakinan bi sukunin aridin. Bi sukunin aridin degen çünkü jengil boluşun bir sebeptü sükun bolup kalsa. Asli sükun emes, bir sebepke baylanışlı sükun bolup kalsa, misalı qarаңыздар эми. Moну kayaka versem bolot. Çoğurak kılıp, aslı arkadakiler görmey atat. Mo жерге жазып берейинчи. Lafiful makrun dele uçurup turayın. Boldu, jetet. Lafiful makrun dele uçurup turayın, jetet. Qarayбыз. Hurmatly jamoat. Fe'l mudari bizde madi var, mudari var, ötkөн çağır uçur çaktı. Ötüp kelip atат daima. Daraba misal yadribu dep. Yadribu dep. Anan yadribu bolчу өзү эле. Yadribu. Ушул yadribu nahwu iliminde okuyuz buyursa lam gelgende emне kылат билесиңерби? Boyagın sükun kılat. Bunun sükun bolusu emne sebepten sükun boldu? Lam bolğonduktan, lam yadrib bolğonduktan. Lam yadrib bolğonduktan. Emi uşunu sükunun arid deydi. Makul bu? Baka düşünüp turалы. Bizdeki hazır idgam meselesinde misal nahwu lam yamudda degen sözü alıp gelelim. Lam yamudda degen sözdü. Bunu bileyin. Lam maddanın emnesi? Fe'l mudari ise lam yamudda degen sözü alıp turалы. Madda yamuddu. Lam gelbese özü bul ne boş kerek ele? Kitapta turat. Yamuddu boş kerek. Yamuddu bolup turat. Sebep bul idgam da. İdgam jaiz gay. Yamuddu. Lam gelgende emne bolup kalat? Lam geliş menen lam nahwu lam yamudda. Bi harakati dali saniyeti bi harakati dalisi ikinci dalden harakası menen. Asluhu lam yamdud. Bu lam yamudda degen sözün aslı idgam boludan aldın. İdgam boludan aldın. Ne olgan bu? Onda olgan. Lam yamdud bolup atat. Qarayız. Lam yamdud bolup atat. Lam gelişmenen bu qaysı vazını bilesingер fathu domminge. Birinci baptan. Birinci baptan. بحركة الدال الثاني أصله لم يمدد فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم مزردن birinci dalden harakası mimge göçtü öttü. Ne oldu? Lam
Ne болып қалды? Монун харакасы қаяққа кетті? Мимге өткөрүп ийдик. Ошондо лам ямуд не болып қалды? Лам ямуд мондай болып қалды, эки ды болып қалды. Точно қандай? Дыды болып қалды. Жақсы. Сон дыды болып қалды. فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم. Бұл жерде мим дәлдің харакасы, бірінші дәлдің харакасы мим кеткенде не болып қалды? فنقلت. ثم حركت الدال الثانية. Бұл не болып қалды? Лам ямуд дыды болып қалды, тура ғой? Дыды болып қалды. ثم حركت الدال الثانية. Бұға кіргенде не болады өзі? Лам ям... Бұл жерде не болды бұл жерде? Лам ямдут болды. Айын барабар не Қараңыздар. Лам ямдут ошондо сумма деді. Сумма кейін екінші ламдың харакасы эмне болды? Мына жазып тұрайын. Лам я муд харакалы қылынды. Харакалу қылынды. Сумма хуррикат деген эмне? Харакалу қылынды. Хуррикат. Сумма хуррикат далу санияту. Екінші дал харакаланды. Екінші дал харакалынғанда, харака берілгенде, башка айтканда, 3 түрлі берилет екен. Қанша түрлі берилет екен? Қайсыларды берсе болады екен? Бил фатх. Фатха же, бил домма же, бил каср. Ошондо лам не болду? Ямуд да берсек болот, ямуд ди берсек болот, ямуд ду берсек болот. Ушул харака берилгенден кийин, биякта биринчиси сүкүн, экинчиси эмнеле? Харакалуу болуп калды да. Моолотто жайыз да билесиңер, биринчиси сүкүн, экинчиси харакалуу болчу. Биринчиси сүкүн, экинчиси харакалуу болчу. Ушул кезде сумма удгимату далил ула фиха, биринчи дал, экинчи далга эмне болот эле? Идгам кылынат. Киргизгенде эмнеге айланып калды? Фасара лам ямудда болуп калды. Мынакей биякта зайн. Лам ямудда. Я мудда болуп калды. Муну эмне кылсак да болот? Ди кылсак да болот, ямудду кылсак да болот. Üç variantта, 3 важихта окусак болот. Окуп атканда лам ямудда, лам ямудди, лам ямудду деп окуп кетсек болот. Түшүнүктүүбү? Ва яжузу лам ямдут бил фак. Ошол сыяктуу эле ушуну яжуз деген яжуз, лам ямудда деп окусак болот. Экинчи вариантында, биринчи бул болсо, экинчиси лам ямдут деп өзүнүн аслы менен окусак болот. Фак деген сөз ажыратып деген сөз, Фак деген сөз ажырат. Идгамден киргизүү болсо, идгамдын тескериси эмне экен? Фак, ажыратуу. Демек, лам ямудда, ямудди деп токсак болот же лам ямдут кылып идгам кылбастан ажыратып эле окусак болот. Бул ошол идгамдын жайыз, мумкин. Мындай да окусак мумкин, мындай окусак да мумкин деген сөз. Эми мумтанияга келдик. Акыркы тема. Кайра окуп коюн. Анна усанини кайра окуп коюн. Биринчи караңыздар. Жаизун. وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والحرف الثاني ساكنا. Birincisi mutaharrik bolup, ikinci sakin bolup turgan bolsa. Oşonda sakinan bisukunin arin al sukun bolusu bir sebepti sukune. Bu yerde lam gelip atar. Nahu lam yamudda bi harekati dali saniyet. İkinci dalın harekası menen asluhu lam yamdut bolgan fanuqilat harekatu dalil ula ila al mim. Birinci dalın harekası mimge getdi dağı. Summa hurikati dalu saniye keyin harakalandı. İkinci dalın harekası al harakalanda bu yerdeki fatha domma kasra bol imma bil fath fatha menen au bil dom lamuddu deb. Jolsa yam di deb kasraldı. Li sukun li kavni sukuniha aridan. Bu sukun bolusu, bunu sukun bolusu bir sebep bolgonduktan, Summa udgimati dalul ula keyin fiha birinci dal, ikinci dalga kirgizilgende lam yamudda, lam yamuddi, lam yamuddu bolup kaldı bil idgam. Ve yecuzu lam yamdut bil fak, oşonda ele lam yamdut bil fak, yecuz degen ruhsat mümkün, jaiz, yamdut dep dagı okusak bolat. Bil fak mı ajratıp. Emi emnesine geldik? An-naw'u salis, üçüncüsüne geldik. Al bolsa al mumtani' mümkün emes degen söz. İdgam kılуу mümkün emes.
Биринчисинде идгам кылуу сөзсүз түрдө идгам кылыш керек биз. Мол болчу. Сөзсүз түрдө идгам кылыш керек болчу. Мында идгам кылсаң да болот, кылбасаң да болот дедик. Кылгандыгын кантип кылгандыгын үйрөттүк. Кылбай деле окуса болот экен. Мумтани'де идгам кылуу мүмкүн эмес. Кайсыл? Wa huwa an yakuna al-awwal min al-mutajanisayni mutaharrikan wa ath-thani sakinan bi sukunin 'aridin. Бул жердеги сүкүн барго, сүкүн 'арид болчу, себептүү болчу. Бул жердеги мумтани'дин сүкүнү аслый сүкүн. Өзү сүкүн, туруш менен сүкүн, бир себептүү эмес. Бир себептүү эмес. Биринчиси, эки окшош тамган биринчиси харакалуу болуп, экинчиси сүкүн болуп аткандыгы. Би сүкүнүн 'аридин наху madadtu ila madadna. Ошол madda деген сөздүн эле мына мыяка келебиз. Жазып алгансыздар, Madad tu дегенден баштап madadtu, madatta, madattuma, madattum, madatti, madattu, madattunna, madadna. Караңыздар эми. Бул жерде биринчиси эмне болуп атат? Эки окшош. Биринчиси харакалуу болуп атат, экинчиси сүкүн болуп атат. Сүкүн болуусу бул сүкүнү асыл сүкүн. Bir sebep demez. Neken? Sukun arid de batılat bunu. Bir sukunin asliyin, asıl sukun. Madadtu ila madadna. Madadtu ila madadna. Negizinde Sukun asıl va müzede arit mesela makul. Ağa köp kirbeli olur. Başınıza aylanıp ketmesin. Asır oldu. Asır degen 40 tele o. Çok 23 dedim mi? 23 öyle eken. 26 olup ketdi öyle. Allah vela kuvvet illa. Men 40'ta dep akırkı temaz kalmaylı bütüp salalı. Aha. Madadtu ila madadnaga çeyin bularda idgam kıla alabızbı? Makul namaga geleli. Madadtuga. İdgam kılıp körelçü. Ne okuat? İdgam kılsak maddutu bol kalav. Maddutu je maddatu. Maddatu je maddit. İdgam kılış mümkün emes de. Mumtani' degan söz ne eken? İdgam kılış ne eken? Mümkün emes. Bu yerde birinchide idgam kılış nele? Vacip bolç. Sözsüz maddada debeysin, maddada okuysun. Maddada okuysun. Bu yerde kılsak da bolat, kılbasak da bolat bolğon iki türlü. Bu yerde olsa idgam kılış mümkün emes. Kantip idgam kılasın? Uşol maddatu domir muttasili kelgende, domirler kelgende idgam kılış mümkün emes. Kılıp körülüç bunu sükun kılıp. Özün sükun kılıp körülüç. Qanday okuat? Madad tuğulabız bu. Okuş mümkün emes, idgam kıla albayız. Madad tuğulabız. Alhamdulillah akırkı teması kaldı. Hurmatly cemaat, al-mahmuz. Qaraysiz, mahmuz. Mahmuz jengil. Wa imma mahmuzun wa huwa allazi yakunu ahadu hurufihi al-asliyati hamzatan. Oşol fa'alanın birösü ne bolat eken? Mahmuz bolat. Fa'alanın birösü bul, cebul. Ne bolat eken? Hamza bolat. Bunday qilib bereyim. Fa'ala qaysıl? Ne deb misal berdi? Akhada degan. Akhada berdi. Akhada bo'ldi. Ayın qacha? Sa'ala. Aha, sa'ala gonaru, ortosu mahmuz. Emegeçi? Qara. Yazıp qo'yildi. Qara'a bo'ldi. Qara'a. Fasi ayni jalami usul tamg'alarning birisi hamza bo'lsa, o'shani deb aytadigan. Mahmuz deb aytat ekan. Nahwu. Va imma mahmuzun va huwa allazi yakunu ahadu hurufihi al-asliyati hamzatan. Asıl tamg'alarning birisi hamza bo'la turgan bo'lsa, o'shani mahmuz deydi. Nahwu akhadaga fasna misal, sa'ala ayinga misal, qara'a bo'lsa lamga misal.
فإن كانت الحمزة في مقابلة فائه эгерде хамзасы фаның барабарында бола турган болсо, анда юсамма محموز الفاء. فاسي محموزة айтылат экен, аталат. وإن كانت في مقابلة عينه айын барабары, айын астында, айын карама-каршылыгындагы айнихи хамза бола турган болсо, وإن كانت هي ضمير حمزة кетет. وإن كانت حمزة деген да. وإن كانت في مقابلة عينه يسمى محموز العين. не деп аталат экен? محموز العين деп аталат. Айны محموز деп аталат. وإن كانت في مقابلة لامه эгерде ламның барабарында хамза бола турган болсо, лам барабарында анда محموز اللام деп, محموز اللام محموز деп айтылат экен. ويقال لهذه الأقسام من ушул жердеги бөлүмдөрдү, бөлүнгөндөрдүн бардыгын эмне деп айтылат, аталат экен? Айтылат أقسام السبعة деп айтылат экен. 7 أقسام, мынакей الأقسام السبعة деп аталат. يجمعها هذا البيت, байту бул байт жанагындай 6 баптын ачкычы бар эле го. Фатху, доммен деген сыяктуу. Булакта сахих, хусту, мисалусту, мудааф, лафифун, нақисун, махмузун, ижваф. محموز جوف. صحيح حستو مثالستو مضاعف لفيف ناقص محموز جوف. دب كتبت بت. والحمد لله رب العالمين. الله تعالى барыңыздарга ийгилигин берсин. Ошол окулган китептин берекесин кандай максатта окуган болсо аягына чейин түшүнүүбүздү жана башка бул максут болгон, бул өз илмул аала го. Кетип мындан аркы кайга киребиз? Чоң китептерге киребиз, тафсирге киребиз, акыйда киребиз, фикке киребиз, хадиске киребиз. Ошолорго дагы жакшы тезирээк кирип кеткенге насип кылган болсун. Жаман көздөрдөн, жаман сөздөрдөн алыс кылсын. Барыңыздарга катышып бергениңиздер үчүн Аллах разы болсун. Угуп бергендерге да силерге да чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.